Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Айыл чарба министри Аскарбек Жанбеков мырза менен сүйлөшөбүз. Аскарбек мырза, саламатсызбы? Биринчиден убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Биринчиден суроо мындай, ушу Айыл чарба министрлиги Кыргызстандагы эң көп сынга кабылган, талкууга түшкөн министрлик. Анан сиз министр болуп келерде ушу мамлекет башчысы баш болуп, бул кишиден өзгөрүү болот, чоң бурулуштар болот, мындан кийин айыл чарбада чоң реформалар болот деген сөздөрдү айткан. Bir жылдан ашып калды, иштеп атасыз. Эмне өзгөрүүлөр бар азыр? Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. 1 жылдан ашык убакыт болду. Албетте, министрлик эгерде мурункудай эле эч нерсе өзгөртпөй, мурункудай эле көпчүлүк айтканда статистика органынын катарында боло турган болсо, министрликте эч кимди эле эстенбек эмес. Ошол биз жаңы команда ушул жерге келип иш алып барып аткандан бери bir топ өзгөрүштөрдү жасаганга, реформалар жасаганга аракет кылган үчүн министрлик мейли жогорку кеңеште болсун, мейли карапайым элдин арасында дагы bir топ талкууга түшүп, bir топ иштерди алып барып атканыбыз үчүн көңүл чордонун дагы министрликтин бири болдук биз. Биздин түштүк областтарыбызда жана Чүй областынын дээрлик көпчүлүк айыл чарба өсүмдүктөрүн түшүм жыйноо жыйынтыкталып калдык десем болот. Бул биринчиден мисалы үчүн кылхан дуудан эгиндери жөнүндө айта турган болсок, мына такыр болбогондо былтыркыга караганда 2 эседен ашыгыраак көп түшүм бар. Эми былтыр кургакчылык болбоду, аны кеп салбай эле койбойсузбу десе, андан мурунку жылга караганда да жок дегенде жарым эсе болобу 50-60%га көп түшүм алып атабыз. Бул эмненин артынан келген жыйынтык? Бул эми биринчиден бул мамлекеттик колдоо, албетте чечимди биздин мамлекетибиздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин саясий чечим жана ыкчам кабыл алган чечимдин жыйынтыгы тармакка каржы колдоо болду да. 26 миллиард. Эми 26 миллиард сом акча каралды. Бул жерде тактап коюшубуз керек да. 26 миллиард сом акча каралды. Канчасы дыйкандардын колуна жетти? Ошонун ичинде 1 миллиард 100 миллион сом акча суу чарбасынын ирригациянын фондубузду, ирригациялык фондда каналдар, курулуштар, суу сактагычтар, ушулардын баардыгынын акыбалын оңдоого бөлүнгөн, каралган. Бүгүнкү күнгө бөлүнгөн каражат 734 миллион бөлүнүп, ошонун баардыгы өздөштүрүлдү. Жылдын аягына чейин болсо 2,5 жылдык. Биз эми 1-октябрга чейин деп эсептеп атабыз. Калган каражаттагы мына 360 миллион сом акча дагы өздөштүрүлөт. Айыл чарба өсүмдүгү качан жакшы түшүм берет? Жер жакшы иштетилгенде, үрөн жакшы болгондо, сугат суусу менен камсыз болгондо гана берет түшүмдү. Анан жакшы техника болгондо, айдоочу жана жыйноочу техникалар. Мына булар бири-биринен мындай бир өзүнчө карай турган технологиялык процесстер эмес. Чынжырчалар бар. Бул бир толук чынжырча бүтүн болгондо түшүм болот. 1 миллиард 200 миллиондон ашыгыраак акчага былтыр техника бергенбиз. 50%га көбөйткөнбүз былтыр. Быйыл болсо 2 эсе көбөйтөбүз, ушу аракет кылып атабыз. Биринчи жарым жылдыкта эле 1 миллиард 100 миллион сомго техника бердик биз. Буюрса быйыл 2 миллиардка чыгабыз деп атабыз. Бул кардар дыйканга, каалаган дыйканга техника алганга мүмкүнчүлүк. Бул жер иштеткенге. Экинчи 1 миллиард 534 миллион сом акча үрөн сатып алууга каралган. Анын ичинде ошол биз 1 миллиард сомуна гана үрөн алып келебиз деп азыр алып келип атабыз. Аяксын күздүктөрүн жакшы сапаттуу үрөн болгон үчүн түшүм болуп атат. Ошо үрөндөр кайсы жактан келди? Үрөн Россиядан келди, Казакстандан келди, Өзбекстандан келди. Мына эми ошол үрөндөр жакшы болгон үчүн мына азыр көрсөткүчтөр жакшы. Бирок Бул суноо үчүн жок, көбөйтүш үчүн. Мына биз үрөн чарбаларга бердик. Көбөйтүш үчүн. Анан катардагы чарбаларга бердик. Асарыңызда дагы бир тактап койчу суроо да. Мен айтып өтөйүн азыр. Мен муну айтып өтөйүн, макулбу? Анан эми ушунча үрөн келди биздин Кыргызстанга. Биз эмне үчүн үрөн алып келип атабыз? Кыргызстан дээрлик акыркы 20-25 жылда Кыргызстанга мамлекеттик каражатка үрөн келген эмес. Жаңыртылган эмес. Ошон үчүн дыйкандары жанакы төмөн түшүмдү алып жүргөндө. 23 жылдын күзүндөгү, мына буюрса эмдиги жылкы күзүндөгү түшүмдү жыйнап алганда, биздин кыргызстандык ар бир дыйкан жаңы үрөнү сепкенге мүмкүнчүлүк алат. Көрдүңбү? Мына бул чоң аракет.
Качан болду эле мындай болгон эмес. Аскар мырза, жанагы айрым блогерлер жазып чыкты, ошо Казакстандан кум жардам келген 1000 тонна сатылып кетти деген. Анан бул элге кандай болуш керек эле, шарты, ошону сурабым. Бул үрөн мына Өзбекстандан келди, Казакстандан келди, Россиядан келди. Үрөндөр таркатуу үчүн токтом кабыл алынат. Мына ошол токтом менен көбөйтүш үчүн берилди. Анан 1000 тонна үрөндү ушул абдан чоң сөз кылып атышат. 1000 тонна үрөн 450 000 дыйканга канча килден жетет? 2 килден жетет. 2 килден бөлүп бериш керек белек. Мына биз жалпы шарт менен ал сатылган жок ал. Ал товардык кредит катары берилди. 2 жылга 4,5% менен эбегейсиз жеңилдетүү шарт менен берилди. Себеби аны алган дыйкан мына быйыл көбөйтүп аз көзүндө башка дыйкандарга берет кайра. Мына ушундай шартта берилген. Эми мына сен суроо менен үрөнгө да жооп бердик. Техника болду, үрөн болду, эми сугарыш керек да. Былтыркыдай, мурдагы жылкыдай болсо биз быйыл тиги ирригацияга бөлүнгөн каражат болбосо, быйыл дагы эле жаан-чачын болгонуна карабай үрөн эметип суу жетмек эмес. Көрдүңөрбү? Бул сугат системаларынын оңолгону. Өзүңөрдө кабар бар да, биз былтыркы октябрдан баштап кыштата токтотпой ушул мен өзүм дагы агроном суу тармагында иштеп жүрдүм да. Биринчи жолу мен 40 жылдан бери айыл чарбасындамын. Кышында биз сугат системаларын оңдодук. Кыштата, чилдеге карабай. Ошонун жыйынтыгы менен мына быйыл дыйкандарыбызга бир жерден ырызы чуктуңар быйыл. Суу жетпей атат. Тегерегинде ушундай маселе чыгып атпайбы? Жок, суу жок деген маселе чыккан жери жок. Суу жетпей атат деген маселе. Аны жооп берем. Мына көрдүңөрбү? Мына былтыр бардык жерде ызы чуу. Мурдагы жылы ушундай маселе болгон. Азыр каналдардын баарын тазалап, баарын эмес, көпчүлүгүн тазалап, уже дыйкандарыбызга суу кенен жеткизгенге мүмкүнчүлүгүбүз болуп калды. Канча убакытта ушул дыйкандар суу деген маселени такыр мындай сезбей калып турган шартка жете алабыз биз? Жете алабыз. Эми карап көрсөң, жылына мына аякы 3 жылдын ичинде айтайын сага. 163-164 миллион сомдон ашык акча бир жылда бөлүнгөн эмес ирригацияга. Ал эмнеге жетет? Ал септеп эле мындай жылмалап койгонго жетчү да. Быйыл була 1 миллиард 100 миллион сом акча. Биз тынбай эле иштеп келатабыз былтыркы октябрь, ноябрдан бери эле жумуштарды жүргүзүп. Мына ошол чарба аралык каналдар 5800 километр. Чарба аралык каналдар. Ошолорду жакшы деңгээлде жеткизиш үчүн жылыга 5 миллиард сом акча бөлүшүбүз керек. Чарба ичиндеги каналдар, баягы мурунку совхоздордун балансында турган каналдарды иретке келтириш үчүн жалпысы 100 миллиард сом акча керек. 30 жылдын ичинде мына айыл чарбасын реформа өткөзөбүз деп атып, ирригациябыз бүт талкаланды. Эгерде каналдын башында 100 литр суу куйсаң, аягына 40 литр суу жетет. Дыйканга 60% жоготуп атабыз. Ошон үчүн ушулардын баардыгын иретке келтириш үчүн ирригацияга дагы ушундай аракеттер болуп атат. Мына бул суусун чечтик. Анан эми эгинди жыйнаш керек да, чаап жыйнаш керек. Бирок чаап жыйнаганга чейин эгиндерди арык менен эле сугарбай, үнөмдөп сугат суусун үндөй турган технологиялар бар да. Тамчылатуу бар, жамгырлатуу бар. Мына ошолор быйыл болуп көрбөгөндө Кыргызстанга кирип атат. Көрүп атасыңбы? Бүт Кыргызстандын булуң бурчтарында дыйкандар ушуну алып лизингке 6% менен аракет кылып атышат. Мына булар реформа мегенде эмне? Анан бирок ошол эле мезгилде жанакыл үрөнчүлүктү, асыл тукум чарбаны иретке келтириш үчүн мамлекеттик фонddагы жерди алып ошолорго беребиз деп атабыз. Бирок ошого каршы жолдоштор бар. Жанагы бардык иштин бир жакшы жагы көбүрөөк, анан кемчилик жагы сөзсүз болуп калат экен да. Жанагы ирилештирүү боюнча жерлерди кайра берүүгө азыр айтпадыңызбы? 309-токтомдо элдин баары ушуну билет. Анан кийин жанагы жер салыгын азайтууда бүт эле баягы жерди ээлеп алгандар көбүрөөк пайда көрүп, чыныгы дыйкандар андан пайда деле көргөн жок деген сөздөр болуп калды да. Сиз өзүңүз ушул чечимге кандай карайт элеңиз? Кыргызстанда 222 000 гектар жер, тактап айтканда 222 590 гектар жер, бул мамлекеттик фондудагы турган айдоо аянты.
чабынды, баксактарды кошпогондо ошол 222.593 гектар жер бар. Кыргызстанда 6 миллиард 300 миллион киши иштейт. 6 миллиард 630 миллион киши иштейт да, жашайт. 6 миллион, кечирип коесуңар. 6 миллион 630 миң киши бар Кыргызстанда. Ал эми жана мамлекеттик жерди болгондо 63 миң киши пайдаланып жүрүт. Ошонун ичинде 1 гектар, 2 гектар болгон басымдуу бөлүгү, ал эми 100 гектардан көбүрөөк мына Чүй областында, Ысык көлдө, Ысык көл областында 100 гектардан көбүрөөк жерлерди алып, анан ошондон субарендага берип, пайда тапкан адамдар каршы чыгып атат да ошо. Катардагы дыйкан каршы чыккан жери жок. 309. Ооба, ирилештирүү деген ошол маселеде да. Мына бүгүн биз ушул 10%дан ашпаган көлөмдө, эми 10-15% деп атабыз, 10%дан ашпаган көлөмдө эле үрөн өндүрөбүз Кыргызстанда. Кыргызстанда үрөн жаңыртыш үчүн анда 10 жыл керек экен да. Бирок 3 жылдан кийин жаңы үрөн кайра эски болуп калып атпайбы? Ошон үчүн үрөн чарбаларды күчтөп, биздин Кыргызстандын ичинде өзүбүз өндүргөн үрөнгө өзүбүз камсыз болушубуз керек. Эмне үчүн башка жактан жылга сатып келишибиз керек? Ошол багытта жасалган аракет бул. Албетте жаңы реформаларга каршылар чыгат. Сен каршы болбойсуңбу? Болосуң да, эгер 10 жылдан бери эле 1,5 миң сомдон төлөп коюп ижара акысын. Анан башкаларга субарендага 10 эселеп кымбатыраак сатсаң, берсең ижарага, каршы чыгасың да, туура. Мына ошондой. Айыл чарба продукцияларын даярдап, аны сыртка экспорттоо маселеси. Жана кече Ысык көлдө өрүктүн маселеси. Сиз өзүңүз соц тармактан окутсаңыз керек. Туура. Сиздин жердештериңиз. Анан сиз өзүңүз мурда бизнесте да жүргөн адамсыз. Анан бүгүн ушул боюнча сиздин өзүңүздүн оюңуз, көз карашыңыз кандай? Сиздин айтылып аткан сөздөргө да. Туура. Ысык көлдөгү өрүк менен болгон көйгөй бул башка багыттарда дагы болот деген бул сигнал. Эмне үчүн Кыргызстандын Ысык көлүндөгү өстүрүлгөн абрикос же өрүк бүгүн өтпөй атат. Негизги биздин базар каякта эле? Бул Казакстан, Алматы, чоң шаарлар, Астана, ушундай шаарлар, Россиянын алыскы областтарында. Мына ошол жерлерге кетчиле. Азыр Кыргызстандан жүктөп алып, машина менен ошол областтарга алып баргандагы жол чыгымдары менен Казакстандагы өстүрүлгөн абрикос, Тажикстандагы өстүрүлгөн абрикос, Армениядагы, Өзбекстандагы өстүрүлгөн абрикостордун баасына, дүң баасына туура келбей калып атат. Себеп эки нерсе бар. Биринчиси, бул сапат. Албетте, акыркы 5-10 жылдын ичинде ушул мамлекеттер өздөрүнүн дыйкандарын жаңы сорттогу өрүктөр менен камсыз кылган. Бир. Мамлекеттик колдоо болгон. Тамчылатып сугаруу, тегерегин бекитүү, туурабы, субсидия маселелери болгон. Мына бүгүн алар мамлекеттик колдоо алган үчүн алар бүгүн ошол жерде биздин өрүктөргө караганда бир топ сапаттуу өрүктү алып барып, биздин баага караганда арзаныраак сатып атат. Эми айла жок, тияктагы базарга сатканга баа чыгыш үчүн жол чыгымдары бар да. Жол чыгымдарын кошкондогу баа менен эсептеп келгенде 10 сом, 15 ашып кетсе 20 сомдон ашпай турган эле баада бияктан албаса, тияка сата албай калды биздин кишилер. Эми жыйынтык мындан эмне кылышыбыз керек? Көрдүңбү? Көчөттөрдү өзгөртүшүбүз керек. Биздин дыйкандар эски мурунку сорттордогу өрүктөр башка базарларда конкуренттүү болбой калды. Бир, албетте, экинчи мамлекеттик колдоону карашыбыз керек. Үчүнчү, жеңилдетилген кредиттер менен көчөттөрдү камсыз кылып беребиз деп атабыз. Азыр программаны иштеп ушунун үстүнө аракет кылып атабыз. Тамчылатып сугарууну жеңил шартталап беришибиз керек. Ушинтип биз дагы дыйкандарыбызды колдойбуз деп, жардам беребиз деп аракет кылып атабыз азыр. Азык түлүк коопсуздугу боюнча сиз 2024-жылга барганда суу, май дагы кайсы көз карандысыз болобуз толуктап айтып атпайсызбы? Жок, башкачараак. Бизде 9 негизги продуктылар бар. Ошонун ичинде, Кудайым буйрса, 25-жылы президент да биздин алдыбызга тапшырма койду. 6 негизги продукт 3 жылдын ичинде жабышыңар керек. Алдагы 3 жылда. Мынакей. Бул биринчиси азыктык буудай. Биз буйрса, мына барып карасаңар, тиги жерде турат, азыктык буудай. Биз өзүбүздү
100%га качан камсыз кылат экенбиз? 2023-түн күзүндө камсыз кылабыз деп атабыз. Бул план боюнча. Ооба, биз ушул менин маңдайымда биздин кызматкерлердин алдында турат бул. Биз өзүбүздү өсүмдүк майы анан тооктун жумурткасынан башкалар менен камсыз кылышыбыз керек. Бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Өсүмдүк майы менен мүмкүнчүлүк жокпу? Өсүмдүк майы менен өзүбүздөгү өндүргөн өсүмдүк майы менен камсыз кылыш бүгүнкү күндө биздин эсептер боюнча оорураак болуп атат да. Биринчиден ошол өсүмдүк майы өстүрүлгөн аянттар аз. Экинчиси, четтен келген өсүмдүк майына караганда биздеги майдын кымбатыраак болуп калып аткан. Өзүбүздө өндүрүлгөн. Себеби өзүбүздө сатылып келип атат да анын баары. Жемиш-кесич жана бияктан кайра иштетилип чыгып атат. Мына ошол эки позициядан башкасы менен биз өзүбүздү камсыз кылабыз. Буудай менен дагы, эт менен, картошка, жашылча жемиш, мөмө жемиштер менен камсыз кылабыз. Өзүбүздү кумшекер менен да камсыз кылабыз. Быйыл жана Орусия, Украинадагы кырдаалдан кийин бүт дүйнө ачарчылык болот, дан жетишпейт деген кооптонуу менен жашап атат да. Бизде абал кандай? Бизде азыктык буудай боюнча эч кандай кооптонууга негиз жок. Мен айтып эле келатам. Мен айткан сөздөрдүн баардыгы базардагы акыбал өзгөрсөтүлүп турат да. Мисалы үчүн кумшекерди айтайлык. Канча ызычуу чыгарышты эле. Мен ошондо айттым го. Тегеректеги мамлекеттерге караганда биздики кымбат болбойт, бизде болот, камсыз кылабыз деп. Биз Кыргызстандын айыл чарба министрлиги ушул багытта эң туура саясат жүргүзгөнүбүздүн жыйынтыгында бүгүн Кыргызстандын ичинде кумшекердин орточо баасы 90 сом, 92 сом көрүп атасыңар. Бул дагы арзандайт. Ал эми бул Казакстанда 136, 140 сом. Өзбекстанда дагы ошондой баа. Жана ызычууларды көрүп атасыздар. Кыргызстанда болду ошондой, болгон жок. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстандагы кумшекердин көлөмү жакынкы убакта болбосо быйылкы жылдын аягы, эмки жылдын биринчи жарымында эч кандай көйгөй болбойт. Кумшекер боюнча дагы арзандайт. Мына улам ошонун үстүндө биз жума сайын мониторинг кылып, жума сайын жанакы импортерлорду, кайра иштетүүчүлөрдү чакырып айтып атабыз. Дыйкандар, кыргызстандыктарга тиги кумшекердин баасын арзандатабыз. Дагы арзандайт. Мына балким бир айдын ичинде дагы 2 сом, 5 сомго чейин арзандайт. Мына ушунун баардыгы мен айтып коюшум керек. Айыл чарба министрлигинин туура жүргүзгөн саясатынын жыйынтыгы. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде өсүмдүк майынын көлөмү бизге керек болгон көлөмдөн алда канча көп болду. Ошон үчүн биздин ички өсүмдүк майын кайра иштетүүчүлөргө жардам берүү катарында биз бүгүн экспортко ачыштык ойлонуп атабыз. Кыргызстан агрардык өлкө деп айтып көрөсүз да. Ооба. Бүгүн Кыргызстанды агрардык өлкө деп, толук агрардык өлкө деп айткан болобу же ошого толук жеткенге дагы убакыт керекпи? Эми Кыргызстандын айыл чарбасындагы алектенген биздин кыргызстандыктардын санын алып көрсөк, албетте буга бар негиз. Биринчиси. Экинчиси, мына ушул эле темп менен биз реформалар жүргүзүп алып барсак, Кыргызстандын ички дүң продукциясынын жалпылап эсептеп келгендеги көпчүлүк бөлүгүнө, көпчүлүк көлөмүнө ушул айыл чарбасы түздөн түз баягы өзүнүн таасирин тийгизет. Ар бир кыргызстандыктын үй бүлөсүнө, үй бүлөлүк бюджетине, анын киреше жана чыгаша бөлүгүнө айыл чарбасы түздөн түз баягы тиешеси бар. Эмне үчүн деп сурашыңар мүмкүн да. Бишкектеги 9-этажда жашап аткан кишинин айыл чарбаң менен эмне жумушу бар деп айткысы келгендер да бар да. Бизде диванный эксперттер бар да. Ошолорго айтып койгум келет да. 20-30 миң сом тапкан бишкектик дагы айыл чарбасына тиешелүү. Кыргызстанда бүгүн колдонулбай жаткан жерлер барбы же жок? Бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы айдоо аянтынын ичинде 43.554 калп айтпасам гектар жер айдалбай атат да. Себеби баягы суга суусу жетпей атат. Таштак болгон жер, алыс болгон жер, кунардуулугу абдан төмөн болгон жерлер. Бирок биз мында жылга 6.000-7 миңден азайтып келатабыз. Менин оюмда быйыл жанакы суга суусун үнөмдөп сугаруу боюнча технологиялар келгени, ал жер кескин түрдө азаят. Себеби аны иштетем деген кишилер көбөйүп атат. Биз азыр четтен келген инвесторлорго айтып атабыз. Биз толугу менен ачыкпыз силерге. Келгиле ушул жерлерди алгыла, иштеткиле деп. Жакын арада ири-ири түз жерлерди
өздөштүрүү, сугат кылуу боюнча пландар барбы? ооба мамлекеттик программа Колжолдо канча гектар бар деген суроо. мындай да азыр айтпадым жанагы жер. Андан тышкары 500 миң гектар кунардуулугу төмөн жайыттар жөнүндө мыйзамды канча аракет кылып атып өткөздүк көрдүңөр. Бул жанагы айыл тегеректеринде, айылдан алыс эмес жерлерде кунардуулугу төмөн, түшүнбүүлүгү жок жайыттардын баардыгын дыйкандарга бөлүп беребиз деп атабыз. Ошол жерге көп жылдык бак отургузат. Айыл чарба өсүмдүктөрүн экет. Ошол жерге инвестиция тартып келет. Ошол жерге скважина бурут этилет. Ошол жерге баягы тамчылатып сугаруулар менен биз Кыргызстандагы жалпы айдоо аянтын үстүнө дагы жарым эсе көбөйтүп кошуп беребиз. Бул биздин Кыргызстандын экономикасына биринчиден, экинчиден азык түлүк коопсуздугуна, үчүнчүдөн ар бир кыргызстандыкка жашоо шартынын оңолушуна чоң өбөлгө түзөт. Ушулардын баардыгы бүгүнкү күндөгү айыл чарба министрлигинин жасап аткан жумушу. Эми 10 жыл артка кайрылып туруп, бери тарыхты барактарын барактап көрсөң, айыл чарба министрлигинде качан ушундай реформалар болду эле? Качан ушундай жетишкендиктер болуп, качан ушундай жумуш жасалды эле? Албетте, жумуш жасалып келген, бирок мындай эмес. Азыркы биз жасап аткан жумуштар жасала элек болчу буга чейин. Эми бул жумуштар албетте баары эле мындай бир жыпжылма өтөт дегенден мен алысмын. Жакшы көргөн бар, жаман көргөн бар, жактырган бар, ичи тарыган бар. Албетте ар ким ар кандай айтат. Бул баягы мактанарлык жумуштарды айтып атпайсызбы? Ооба. Негизи мындай жыйынтык болуш үчүн бир жакшы саясий колдоо болуш керек да. Акыркы 10 жылды мисал кылып атасыз да. Акыркы 10 жылда жашы болду, министр, карысы болду. Туура. Талаадан алып келип коюп көрдүк, башка жактан алып келип көрдүк. Анан бирок бул жерде сиздин ушул жакшы жыйынтыктын себебин эмне деп түшүндүрөт элеңиз? Биринчиден сиздин мамилеңиздин жакшылыгыбы же өзүңүздүн иш билгилигиңизби? мындай деп айтар элем да. Биринчиден биздин Кыргыз Республикасынын президентинин айыл чарбасын жакшы түшүнүп, анан көйгөйлөрүн жакшы билип, чечкиндүү саясий чечим кабыл алганында. Себеби ал киши айылда чоңойгон. Ал киши айыл чарбасынын катардагы кыргызстандыктын көйгөйүн өзүнүн башынан өткөзгөн адам катары билген үчүн ушундай чечим кабыл алды деп эсептейм мен. Биринчиси, бул өтө маанилүү нерсе. Экинчиси, эми Кыргызстанда, кыргыздарда макал бар да. Бөдөнөнү сойсо да касапчы союш керек. Ана ар кайсактан келип эле анан бул жерге келип эле молдо боло берсе эмне болот? Мына бул акыркы убакытка чейин келгендей ахвалга келдик. Мындан ары карай мен айтканымды уксаңыздар керек. Мындан ары карай айыл чарбасынын кулай турган жери калган жок. Оңдобосок, мындан ары карай мүмкүн эмес. Мына оңолуунун жолуна түшүп, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын айыл чарбасынын чоң өзгөрүштөргө келатканын өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Кудайым буйрса, мына чүйдөгү бир топ суу сактагычтар, чүйдүн жана чоң каналдарын курулуштар, Кыргызстан боюнча суу сактагычтар болуп көрбөгөндө көлөмдө бүгүнкү күндө долбоорлонуп атат. Биздеги 2 долбоорлуу институт бар. Мурун жумушу жок отургандар бүгүн үлгүрбөй калып, башка жактан киши жалдагыла деп атышат. Ушунча көп чоң деңгээлдеги мамлекеттик колдоо бар. Акыркы бир суроо. Жанагы бизде айыл чарба жанагы дан үрөндөрдү даярдоо боюнча атайын институт бар эле да. Азыр алар Дыйканчылык институту. Алар дагы иштеп жатабы же алар иштебей калган? Дыйканчылык институту боюнча чоң чечим кабыл алынган. Ал жерде биздин урматтуу академигибиз Жамин Акималиевич жумуштан четтетилген. Өзү азыр ал жерге жаш окумуштуу жетекчиликке келди. Ал жерде ушул 63 кызматкер, орточо жаш 67 жашта эле. Мына ошол жака азыр колдоолорду көрсөтүп атабыз. Биз бул институтту башка деңгээлге чыгарабыз буйрса. Анын жыйынтыгын качан көрөбүз дейм. Эми мындайда бир сортту чыгарыш үчүн кээде өмүр да жетпей калышы мүмкүн.
анан эми мамлекеттик колдоо ушунча болуп атканда мен ойлойм биз жакынкы жылдарда, жакынкы 5 жыл 10 жылдын ичинде өзүбүз башка жактан үйрөндөрдү сейрек импорттоп, өзүбүздүн ичибизде Кыргызстанда чыккан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сорттору менен, үйрөнү менен жана айыл чарба малдарын жаңы породалары менен камсыз кылабыз өзүбүздү. Коопсуздук деген эмне? Бул жок дегенде 80%, 85% өзүңдүкү деген сөз. Биз ошого алып барабыз буюрса. Рахмат Аскарбек мырза, убакыт бөлүп бизге маек кылганыңыз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде айыл чарба министри Аскарбек мырза биздин суроолорго жооп берди. Берүүнү мен Нарбек Жоргонов алып бардым. Аманышканча.